Көрүп тургандай жогорудагы суунун тосмосу айылга карай тосулган. Eski жаракаларыбыз чоңое баштады. Жаңы жаракалар пайда боло баштады. Анан кийин мына сууну бер жака буруп салып, биздин огороддордун чети желип атат, ушу түшүп атат ылдый карай. Анан акимге айткам, ушундай дробилка болуп атат. Суунун русласы айылга кетип атат. Бул жакты куруп жатканда сайда бери карай ортосу менен алып өтөт деген келишим болгон. Тескерисинче ары карай сиздер буруп салып жатсыздар да. Элементарно сиздер башыңыздар каска жок калдырсыз. Эми жерем касканы өтөт. Жетекчиси ким? Алмамбет. Фамилиясы? Фамилиясын билбейт экен. Жетекчиси фамилиясын билбейсиз. Кемин районундагы Чүй суусу жанагы 60 айылы. Менин сол тарабымда турган, ал эми оң тарабымда турган ошо Кемин району аркылуу өткөн Чүйдүн суусу болуп эсептелет. Өзүңүздөр көрүп тургандай жогорудагы суунун тосмосу айылга карай тосулган. Бет маңдайда жайгашкан шагыл иштетүүчү завод аркылуу болгон дешет айылдыктар. Бирок убагында сөз тескеринен болгон экен. Неге дегенде суунун ортосу менен айылды карай сууну бурбай алып өтөбүз деген дагы бир убадалар болуп, айыл элин кубандырган эмиш. Бирок анткени менен аз убакыт өтпөй эле ушинтип айылды карай сууну буруп койгондуктан улам 10 метрден ашык жер желип калган иши жергиликтүүлөр. Булар салып баштаганда мен барып туруп ошо начальник менен сөзгөм да. Начальниги жакшы обещать кылды. Маякта тос беребиз. Ушул бетте. Айылга кирбесин деп. Тос беребиз. Жактан да жүрүп ортосуна алабыз сууну дегенде. Түшүндүрүп айтканда, могу сууну айылды карай эмес, өздөрүн карай бурмакта, туурабы? Ортосуна алып кетмек да. Ортосу менен алып кетмек, казып. Аны молодцы деп койгон, жакшы кылып атып көпчү. Азыр наоборот жай эме башталды, суу чоң келди, наоборот бери жеп 10 метр бери кирип кетти. Анан кийин мына сууну бер жака буруп салып, биздин огороддордун чети желип атат, ушу түшүп атат ылдый карай. Мисалы үчүн биздин огороддон 15 метр желиптир. Бул биринчиден айдоо аянттар азайып атат, экинчиден ошо моментте ошо мал оттоп жүрсө, же ошону караган бала бакыра барса, жар менен кошо түшүп кетсе эмне болот? Кемин районундагы Кара Булак айыл өкмөтүнө караштуу 60 айылынын тургундарынын айтымында шагыл чыгаруучу жайдын зыяны бул эле эмес. Суунун жээк тарабында жайгашкан үйлөрдө кас катарынан пайдубалдардын бардыгы жарылган. 2 жылдын ичинде бир тобу жарактан чыккан. Үйдө жатканда биз мында үйдү жаңы салдык. Эски тамыбыздан могу көпүрөдөн Кытайдын машинасы өткөндө үй титиречи. Азыр булар таш майдалаганда вообще ужас. Жата албайсың, башың монтуп солкулдайт. Анан эски жаракаларыбыз чоңое баштады. Жаңы жаракалар пайда боло баштады. Жерденчи, үйлөрдөн. Жайында болсо кир жайсак, кирибиздин баары чаң. Өз убагында бул маселе боюнча тургундар райондук акимге кайрылышкан. Аким бул заводдун айылга жол, курулуш иштери жана башка ички көйгөйлөрдү чечүүгө жардамы чоң экендигин айтып, акырын узатып койгон эмиш. Анан акимге айткам, ушундай дробилка болуп атат. Суунун русласы айылга кетип атат. Ар жагы мүрзө, айылдын мүрзөсү. Аякта да разрешение жок. Ар жак, бер жагы айыл. Анан кийин ошо вопросту берсем, анда Айбек болчу, айыл өкмөтү. Анан ошондо вопрос койгон, эми булар деген эме иштеп атышат. Анан кийин эмне айылга бир жардам барбы деп. Жардам эчтеке жок дедик. Анан ошондо жардам эме болот дегенде, например, тоннасы 500 сом болсо, дробилканыкы 250ден айылыңар алсын. Тигинде көчөңөр. Алдыңарбы анан? Жок. Көчөңөргө шагыл төгүп бердиби? Шагыл төгүлгөн жок. Ал эми айыл башчы завод такыр жардам берген жок деп айтууга болбоорун белгилеп, бирок завод жайгашкан 60 айылында куурай башы сынбагандыгын айтып өттү. Стройка социальный объекттерге кум шагылдар берип атышты да, эми Кара Булакка берип атты. Бизге берген. Биздин көчөгө эчтеке берген жок. Атак булар эчтеке бербей койду дегенден да алыс, бирок ушулардын эмеси жардам болду да. Экскаватор жагынан. Кара Булак айылына да келе. Биздин 60ка болгон жок. Ошондо бул айыл өкмөттө канча айыл бар? 5 айыл болот да, 3 чоң айыл, анан кичинекей айылчалар, общий 5. Калктын саны боюнча 3175 адам жашайт, а биздин айылда 700 адам ошо эме. 700 адам? 112 түтүн. Мынакей жана 60 айылдын тургундары айтып жаткан
таш майдалоочу жай ушул жерде өздүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 2021-жылдын жаз айынан баштап жүргүзүп башташкан деп айтышты. Жана дагы бул жакка дагы ишмердүүлүк боюнча жана дагы эл менен ортосундагы болгон келишимдерди аткарбай жаткандыгын бизге айтып беришти. Эми бул жактын дагы сөзү бар, бул жактын дагы ою бар. Андыктан бул жакка биз келип, бул жактын дагы чындыгын сурап, сиздерге биз сөз түрдө айтып беришибиз керек. Ассаламу алейкум. Ишилер болсун. Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы. Жетекчимин бул жакта. Мен атым Темирлан Сейитбекул, журналист болот. Сокол медиадан. Бул 60 айылдын эли чакырган бизди. Анан чакырып, могу сайды негизинен бул жакты куруп жатканда сайды бери карай ортосу менен алып өтөт деген келишим болгон жок. Тескерисинче ары карай сиздер буруп салып жатсыздар да. Ортону желип атат дейт да, мына жарлар түшүп желип атат. 10 метр жылып кетти дейт ары. аны начальник шертин өзүмө сүйлөшкө мен неме табайм. Анан бизди мына ортону алып деп неметилген, мына ортону алып моякты алып келип атабыз да, сууну бери буруп коюп алганда биз өтө албай калып атпайбызбы? Муну алып бүткөндөн кийин ортого бурулат да. 2 жылдан бери иш болуп атат ошондо, 2021 келе беришиңиздер. Тетактан бери тазалап келип атпайбыз, шлюздөн бери. Ал эми да элдер айтып атат да, бул жактын баягы лицензиясы, уруксаты жогору иштеп атышат да. Чынбы ошо? Аны билбейт экенмин, аны шеф өзүнүн эмет да. Эмне документтер менен иштейсиздер? Кайсы фирма деген? Эме Кумдөбө деген фирма. Кумдөбө деген фирма. Кимге ошо Осо Кумдөбө? Осо Кумдөбө. Жетекчиси ким? Алмамбет. Фамилиясы? Фамилиясын билбейт экенмин. Жетекчиси фамилиясын билбейсиз? Алмамбеттер элеспи ошол. Айлыкты кантип аласыз? Мындай эле алабыз. Мындай эле. Наличка эле. Наличка эле. Түшүнүктүү. Тагыраак мамлекетке баягы салыктар төлөнбөй турбайбы? Түшүнүктүү. Анан жетекчилерге чал көрбөйсүздөр, ушун журналисттер келди эле, эл арыстанды, ушундай суроолорду берип атат. Анан эгер биз бир тараптуу эле тартып кетип калсак, сиздер да тарынасыздар да, мисалчы. Биздин деле айтмакпыз да, биз тура эле иштеп атпадык беле дейсиздер да, чынбы? Шагыл өндүрүүчү жайдын жетекчиси ишке байланыштуу борбордо экендигин телефон аркылуу билдирди. Ал эми иш алып баруусу мыйзам чегинде гана экендигин белгилейт. Мыйзам иштеге жок. Бул жер негизи кайсыл МЧСтики да турабы? МЧС аркылуу алгансыздарбы? Ал жер Карабулак айлык өткүлүкүн өздөрүнүн жери да. Айлык өтөн уруксат бар. Жок, мен тиги дробилка турган жагы кызылдык ал. Кайсы? Айлык өтө кеш жок, частный собственность. Айт билбейм аны канча экенин. 1 КАМАЗ, 2 КАМАЗ, 3 КАМАЗ. 3 КАМАЗ да ишат башы. Канча киши иштейт бу жакта? 4 эле. 4 эле. Жылы рабочий. Ал иштеп атасыздар эми? Азыр ремонт кылып атабыз. Ремонт кылып атасыңар. Качан иштеп баштайт? Ремонт эми качан өтөсү белгисиз да. Бу жакта коопсуздук эрежеси кандай? Кандай коопсуздук эрежеси? Кантип коопсуздук эрежеси болду? Ар бир заводдо, ар бир техника безопасности деген. Кандай? Техника безопасности бар? Кандай мисал? Эми өзүңдүн немеңе жараша да. Техника безопасности неме аласың да. Элементарно сиздер башыңыздарда каска жок да, алчы. Эми бул жерде касканы неме бар да. Работа иштеп баштаганда каска кийсең, бу жерде тияк бияктан эчтеке эметилген жок да. Анан жерде беш жакта ремонт кылып атабыз. Боло берет мындай эле. Жүрө берсе. Мындай жүрө бересиң да эми. Түшүндүм. Ар жакта неме болбогондон кийин, ар жак иштетип баштасаң кийесиң каска. Кийесиңер. Каска барбы? Көрсөкпү? Ба элге. Үстүндө турат. Көрсөтүп койбойсузбу? Көргөндө Көргөндө эл көрүп атпайбы? Мисалы, сиздердин коопсуздук эреже деген бар да, ар бир жерде иштеген коопсуздук эреже сөзсүз түрдө болуш керек. Мисалы, мен көрбөй элем. Барына дагы мен күмөн. Басыңарга таш түштү эмне болот? Мен тетигинче бийиктикте деген үйүлүп турат шагылчы. Анан жыгылсаңар башка болсо эми бул баары сиздердин эле неме да. Ал туура ар бир окат кыла албайбыз бирок. Ар бир тартып иштеп атканда мунун арасына кирбейбиз. Мурдагы айыл өкмөтү, азыркы айыл өкмөттүн жооптуу катчысы Айбек Маммедказиев бизди кайдан жайдан таап келип, шагыл өндүргөн заводдун пайдасы Карабулак айыл өкмөтү үчүн чоң экендигин белгиледи. Муну менен катар 60 айылдын тургундарына заводдун зыяны тийип жатса, элдин пайдасына гана карап иш кыларын убадалады. Иштеп аткандан бери айылыбызга пайдасы тийип келатат. Мисалы бул жерде жумушчу орундарды ушу биздин айылдын элинин балдары иштейт. Ушу жерде. Эми бир 3-4 иштейт ушу жерде. Анан экинчи болсо баягы себестоимость менен ушу айылдагы мен айыл өкмөт болуп иштеп жүргөндө ушу биз баягы долбоор менен мечит анан ФАП салганбыз айылга. Ошо мечиттин курулушуна ушу жерден техника жагынан жардам көрсөттү да. Эми элдер айтып атат да, мисалы үйлөрү жаракка кетти дейт да.
десеңиз үйлөр жаракка кетти. Мен деле мисалы бир үй жаракка кетип, андан арыракта айылдын ортосундан бир үй жаракка кетти турганбыз. Мен ишенбейт болчумун. Чында ишенбейт болчумун. Бирок бул жактагы үйлөр кас катарынан жаңысыбы, эскиби айырмасы жок. Биз баарын тартып чыктык. Бүт барга жаракка кетиптир да. Сиз ошолорду көрдүңүз беле? Бизге айтылуу, бирок кыдырып көрө элекпиз. Бирок эми анда ошо мен көрдүм, эфирден эле көрүп алсаңыз болот. Жарылды деген. Эми айыл өкмөт элдин кызыкчылыгын талабын талаш кетти чынбы? Анан могу 3 күндөн кийин каралып атат деп жатпайсыздарбы? Кудай буйруса. Анан арыз негизиндечи. Анан кандай чечимге барасыз деп ойлойсуңар? Элдин кызыкчылыгы королот да чынбы? Бу жерден эми биринчиден биз баягы элдин кызыкчылыгын биринчи очередь карайбыз эми баягы. Конечно, элдин үй жарылгандан тышкары тынчтык да жок дейт. Жайкысын сапырылып шамал менен айыл чаң каптайт дейт. Мисалы макул айылдын ар жагына тиешеси жок экен. Айылдын ар жагына тиешеси жок экен. Макул барбайт экен. Бирок бул ушул жээктегилерге чын айтканда жашоо тынчтык болбой атпыр да. Биз азыр мен Токотер жерин айтайын, мындай кылабыз. Азыр айылдык кеңеш карайт муну толук. Элдик жыйынга салабыз, 3 айылды чогултабыз. Эл кандай чечсе, ошондой иш алып барабыз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул жактагы айыл өкмөткө, айыл башчысына кагаз берген экен. Эмне кагаз? Дал ушул мол суунун сайдын ичинен бир дагы тоголок таш, бир уч кум дагы алып иштетүүгө болбойт деген. Тургундар ошон үчүн бул айылдан алып жолдорго төгүп же болбосо өздөрүнүн баягы турмуштук каражаттарына, курулуш иштерине колдонушпайт экен. Бирок бул жактагы айтып атпайбы, мен кызыл китебим бар, бул жак деген частный собственность деп атпайбы. Бул деле жеке тарап экен, сайдан алып туруп өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атыптыр да. Анан ошондо бир киши мындай чыккан алып бизнес кылса болот дагы, анан жалпы айыл алып баягы өздөрүнүн кызыкчылыгына, өздөрүнүн турмуштук каражатына, айыл элине, айылдын жолдоруна колдонго болбойбу деген суроо бар да.